Дубайдағы бизнес тренингден кейін чоңдор азыркы дүйнөдөгү материалдык жактан мен баймын сен байсың дегендер бардыгы келип сабак өткөн маселеде эң акырда Хабиб Нурмагомедовго дагы өтө жакшы суроо берилди. Мен Хабибди эмес, мен анын атасын өтө урмат кылам, себеби Хабиб сыяктуу өтө көп спортсмендерди чыгарып койгон анын атасы. Хабиб бир сөз айтты. Силер криптовалюта жана башка тууралуу сүйлөп жатасыңар, бирок бала тарбиясы жөнүндө сүйлөбөй атасыңар деди да. Айтайын дегеним, биз инвестиция кылып атабыз. Акча көбөйүп келет деп криптовалютага, бизнес куруучу жайларга, курулуштарга, башкаларга инвестиция кылабыз, акчабыз көбөйүп келет деп. Бирок бала деген нерсеге инвестиция киритиш керек. Балаңызга канча убакыт берсеңиз, сүйсөңүз, акча берсеңиз, балаңыз чоңоюп, сиз жетпеген нерселерге жеткирип коет. Сиздин тарыхта калышыңыздын себепчиси бул балаңыз болуп калышы мүмкүн. Мисалы, эч кайсы апаны жакшы идиш жууганы үчүн, жакшы сулуу аял болгондугу үчүн же таттуу ширин тамактар жасап бергендиги үчүн эч ким эстебейт. Бирок паланчынын апасы, анын атасы мынандай болгон, мынанын апасы мынандай болгон деп аны эстешет. Мисалы, Абдушкур ажынын апасы аэропорттон келип десе, кандай адам, кандай апа ушул, кандай аял ушундай баланы төрөптүр, өстүрүптүр деп бардыгы көргөнү келип дуасын алып учурашат да. Мисалы, мен ушул чоң устаздардын эмес, ошолорду тарбия кылган апасынын дуасын алганга Кудайыма шүгүр, жеткиргениге шүгүр алып калдым. Ошолордун дуасы маанилүү да. Себеби алардын ошол даражага чыкканына ошо апасы себепчи. Ошондой экен, сиз энергияны, инвестицияны балаңызга киретиңиз, балаңыз сиз жетпеген нерселерге жеткирет, сөзсүз түрдө. Бул боло турган маселе. Ошондуктан маани бериңиз, максатыңыз балаңыздын тарбиясы болсун. Килограммына иштебе, весине, ростуна иштебе, сен тарбиясына иште. Ошондо эң чоң күтпөгөн, сен күтпөгөн байлыкты, бийликти ошол алып келет.